Assalamu alaikum, hurmatly yurt. Biz hazır uyuşturucu top Bishkek şahardagi ichki ishlar boshqarmaligida turamiz. Ушул boshqarmaliктин kiber bölümünde turgan chagыбыз. Биздин мына иш-чарабыздын жүрүшүндө, кайрымдуулуктун, акча чогултуунун жүрүшүндө жана мошенниктер иштеп жатат дебедик беле. Өзүнүн кайсы бир банк карталарынын, эм банк номерлеринин координаттарын коюп алып, анан баягы акча топтоого чыгып, ошол түшө турган акчаны өзүнүн реквизитине буруп, мындай мошенничество кылып жаткан учурлар болуп жаткандыгын биз алдын ала эскертип чыгардык эле. Ошондой учурлар катталбай койгон жок. Арабызда жүрдү. Алыста туруп алып ал кандай жагдайды жаратты да. Бирок бул жерде мына Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кибер бөлүмүнүн жамааты, командирлер, ыкчам командирлер, мындайча айтканда, мунун үстүнөн аябай катуу иштептир. Тагыраагы бүгүн мошенничество боюнча бир бала кармалды. Кармалып, азыр бул жерде ушу тергөө амалдары жүрүп атат экен. Мен айтайын дегеним, мошенниктерге кандай гана амал кылбаңыздар, баары бир сиздер көзөмөлдө экенсиздер. Көзөмөлдө экенсиздер. Бүт азыр цифровизация. Ким, каерде, кайсы номерге, кайсы телефондон, кайсы даректе эмне кылып атат? Бүт бардыгы ушу ички иштер башкармалыгы тарабынан цифровизациянын негизинде көзөмөлдө экенсиздер да. Андыктан мында айла жок, баары бир кармалат экенсиздер. Ушуну эскертип коелу деп атабыз. Туурабы командир? Сиз түшүндүрүп берип койсоңуз. Айтып өтейин, азыркы учурда кибер кылмыш күч алып жатат. Банковский карталарды үчүнчү адамдарга бербеңиздер, берсеңер дагы цифровой иштеп калып кетет. Бат эле тутулуп, кармалып каласыңар. Ар бир кылмыш боюнча жооп бересиңер. Азыркы учурда телефондар жүрүп жатат. Ошол бизге да көп кайрылуулар келди, өздөрүнүн эм банктарын коюп, өздөрү иштетишип, бир 15-16 миң же 100 миң бей канчакча чоң карталарды өчүрүп, телефонду ыргытып беребиз деген бул аябай чоң жаңылыштыр. Анткени бул абдан эле бүт бардык система бар. Кандай айла кылбайлы, баары бир кармалабыз. Анткени биз чыгарганбыз, Оштон видео чыгарганбыз, ошол мезгилде биз Ошто болчубуз, мошенник деп чыгардык. Биз эч кимге кайрылган жокпуз. Жөн гана өздөрү мына уже абдан сразу реакция кылып, уже кармап, бүгүн келип, допрос кылып, бизге жолуктурду. Ошого аракет кылбай эле коюңуздар, баары бир кармаласыздар. Ошого бирөөнүн эм банкын коюп, бирөөнүн лицосун коюп, азыр заман өнүккөн момент, баардыгына эле ишене бербеңиз. Бай искусственный интеллект деген бар, азыр бирөөнү өзүндөй кылып сүйлөтүп кое тургандар заман. Ошон үчүн ар бир маалыматты тактап, далилдеп, анан кийин кайрылсаңыздар жакшы болот. Ар бир выступление боюнча биздин ыкчам өкүлдөрү боюнча мониторинг жүрүп жатат. Ал жерден анализировать этип, шектүү адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартылат. Сак болуңуздар. Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 миң чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 миң чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот.